Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 август 2025 жыл мен сиздерге жерин аянты 5 соток болгон, сатылуучу бардык шарты бар, сонун ушул 2 кабаттуу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып атат. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Сырт тарапта кошумча курулуштары дагы бар. Жайгашкан жери дагы менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Сонун үй туугандар. Анан бул 2 кабаттуу үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, видеонун башында эле айтып коеюн. Үйдүн артында топка бар. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Кондиционерлерди орнотуп, сонун шарттарды кылып коюптур. Санузели дагы ичинде, домдогудай условиялар кылынган. Сонун экен. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай, зыңкыйып сонун болуп турат. Эми жүрүңүздөр туугандар, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй жөнүндө шашылбай маалымат берейин. Мен турган жер бул Фуркаттагы Баяз көчөсү. Фуркаттын Курговойунан Т тарапка ровно 800 метр түп-түз жүргөнүңүздөрдө Тыга жетпей сол тарапта Баяз көчөсүн көрө аласыздар. Түз кирип оң тараптагы 3-чү көчөгө кирсеңиздер, үйүбүз турат туугандар. Жакын эле экен, чоң жолго анчалык эле көп кирбейсиздер. Ушул көчөнүн эле мына боюнда мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Пескабел забордун башталышынан башталат границасы. Бул жагы болсо забор, ворота и забор. 4 тарабы ограждение болуп тосулган, границалар такталган. Ушундай көрүнүштө. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына дагы кирип келдим. Үйдүн жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Документи бардыгы так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, Фуркатта билесиздер, суу, свет бардыгы бар экен. Тем более, бул Баяз көчөдө, туугандар, Башбулактын таза суусу ошо Баяз көчөсүнө киргизилген. Суу, свет боюнча маселе жаралбайт. Так. Бул жак болсо мен жана айткан эң негизги ворота, ачып киресиздер. Үйдүн алды брусчатка болгон. Бул жак болсо сөрүсү. Мына жакта 2 кабаттуу 6 бөлмөдөн турган даяр үйү. Подвалы дагы бар, 2 комнатадан турат. И сырт тарапта топкасы дагы бар. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Кондер бүт бардыгы бар экен. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Кыла турган жерлери жок. Так. Мына жакта кошумча курулуштары, очок, самор, сөрү бүт бардыгы ушул жакта. Той топур болсо кеңири өткөрө бересиздер. Мына жагы болсо мини огород, көчөттөр, гүлдөр, жүзүмдөр бүт бардыгы бар экен. Мына жак болсо ажаткана, жанында склад, анан мына кран дагы орнотулган. Үйдүн ичине сыртына суу чыгарылган. Домдогудай сонун условиялар кылынган. Ошол ээлерине ушундай бир акча керек болгондо байланыштуу эле сатка коюп аткан учуру, а так бардыгы жакшы, документтери так, кызыл китеби бар. Анан свет бар, айтып өттүм. И Башбулактын таза суусу бул жака Баяз көчөсүнө киргизилген. Суу өчпөйт. И булактын суусунан ичип каласыздар, Кудай буйруса. Эми жүрүңүздөр, 2 кабаттуу чоң үйдү сиздерге көргөзүп берейин. Мына жакта болсо подвал, топка болсо үйдүн артында, аны аягында көргөзөм. Бут кийимдерди тизип, кеңири үйгө кирип бара бересиздер. Солго бурулайлы. Бул ошондо 1-чи кабаттын холлу болуп калат. Караңыздар. Өтө кеңири. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Мына топка бар туугандар. Радиаторлор орнотулган. Бардыгы жакшы. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Албетте эле бышкан кирпич туугандар. Кыжылатып болбоңуздар. Айнек терезелери пластик, темир решеткасы менен, радиаторлор дагы бар кухняда. Эми жүрүңүздөр, кийинки комнаталарга өтөйлү. Бул жак болсо лестница 2-чи кабатка чыга турган. Анан бул жак болсо апапага эшикти ачып кирсек, бул гостиный, конок бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Буюм тайымдарын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Келип. Эми басын келишип калсаңыздар, менимче калтырып деле кетсе керек. Бирок сонун экен, занескалар илинген. Той топур болсо конокторду кеңири ушул жака киргизе бересиздер. Бардыгы жакшы. Так, эми туугандар. Бул 3-чү комната болуп атат. Бул спальный, родительский спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Анан домдогудай условиялар кылынган дедим го. Мына бардыгы ушул жакта. Аристон, бул жак болсо душевой кабина, бардыгы бар туугандар. Мына жак под лестница деп коет орусча, склад катары колдонулат. Бул жак болсо эң негизги кирүүчү эшик. Эми жүрүңүздөр, лестница менен 2-чи кабатка чыгайлы. Лестница менен 2-чи кабатка чыгабыз. Бул жак болсо ушундай бир 2-чи кабаттын отдельно өзүнчө бир холлу, чоң сонун болуп турат. Караңыздар. Мына чоң мощный кондерди орнотуп койгон. Радиаторлор бар. Кышында үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Так, мына туугандар, бул жак ошондо 2-чи кабаттын гостиныйы. Жакшы да.
Адам үйгө эмне келет? Үйгө көбүнчө коноктор келет. Ошондо ушундай бир чоң комнаталар кызматты кылат, көздү ачат дегендей. Так, бул ошондо акыркы 6-чы комнатасы. Ремонтторуна баа бериңиздер. Кыла турган жери жок туугандар. Мен деле азыр көрүп чыктым. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири экен. Колдон келишинче мына 2 кабаттуу чоң үй жөнүндө маалымат бердим туугандар. Эми жүрүңүздөр. Сиздерге кошумча курулуштарын көргөзөйүн. Мына жакта бассейн бар экен, бул жак болсо брусчатка. Мына жак болсо сөрүсү. Үйдүн 4 тарабы ограждение болгон, кыжылат болбоңуздар. Подвалы дагы бар, 2 комнатадан турат. Керек нерселерди ошол жака коюп койсоңуздар болот. Так. Эми мына жака өтөлүчү. Мына өйдө тарабын көрүп атасыздар, өзүнчө эле бир Швейцария жүзүмдөрдү эгип коюптур, сонун кылып. Көлөкө дагы болуп турат экен. И бул жак сырткы ажаткана, мына жак болсо склад. Ушундай. Лайктан басыңыздар туугандар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Фуркатты билесиздер, сонун жер. Өзүнчө эле бир шаарча деп койсок болот. Шаарга жакын, Ош шаарына. 5 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар. Калсаңыздар мына Т тараптан, калсаңыздар арка тараптан кире бересиздер шаарга. Мына жагы навес. Ошол жака эле оңураак жегетти деп эси азыр тааныштырып берди. Диван, санузел үйдүн ичинде бар, көрдүңүздөр, Сыртка деле кошумча стиралка, раковиналарды коюп койгон. Бул жак болсо ошо самор, 3 очок, жок 4 очок экен той топурга. Анан эми бул огород дем туугандар кадимкидей эле. Кошумча көчөттөрдү эгип, капусталарды эгип койгон. Жакшы. Эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Варианттар менен жолдорун сурап атмын, ал жагын эсине чалып айтып көрөсүздөр. Акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюп атабыз деди. И мына подвал дагы бар. Так. Эми жүрүңүздөр туугандар. Топкасын көргөзүп берейин сиздерге. Так, мына топка ушул жакта. Бир шаарча. Көрдүңүздөр, Баасы $185,000 бааланды. Анан кеми бар. Эйсин номери экранда жазылып турат, өзү менен сүйлөшүп содлашасыздар. Барыңыздарга ийгилик.